Мен айла жоктон келдим. Мурун такси чакырчумун да. Чакырганда таксилер келип, биз коляска жүктөбүз деп баягы настроением бузуп кетчү эле да. Ошо мезгилде айтат элем, мен машина алсам такси кылам. Мен машина алышым керек экен деп машина алып калдым. Анан ошо көчөдө үйрөнүп жүргөнгө чейин эле кичине бензинге чыгып турсун деп эле адамдарды алып атып, ошентип эле таксиге үйрөнүп алдым. Көп заправкаларга барсам анча түшүнүшпөйт да, түшүндүрө албай кичине мындай тартынып калган убакыттар болду. Чыгалуу эле аял киши экенсиң, башка жумуш жокпу? Башка жумушта иштесең болбойбу? Өзүң жакшынакай эле кыз экенсиң деп аял кишилер көп сурай берет мага. Мен өзү жакшына эле төрөлгөнмүн. Жакшы төрөлүп, эрте басып, 2 жашымда кичине температура болгондуктан айылдагы фаптарга алып барып уколдоткон. Ошол укол сайгандан кийин айын эртеси уже колдорум, буттарым отказ кылган, иштебей калган да. Мен балалыгымдын бардыгы ушул больницада эле өттү десем болот. Ушундай лечениялар менен анан ушундай жылыштар болгон да. Кичине бутум кыймылдап баштаган, кайра буттарымда мындай чувстволор пайда болгон да. Биз толуу жер болгондуктан баягы 5-май, 8-май дегендер болот эмеспи? Ошол мезгилдерде алар баягындай тоого чыгып ойношчу эле. Тоого чыгып кетчү. Ошол мезгилде мен бөлүнүп кала берчүмүн да. Же жүр, биз жардам беребиз деп деле айтышкан эмес экен да. Ошол мезгилде азыр ойлонуп көрсөмчү, мен үйдө кала берчү элем. Анан баягы алар ойноп келдик, антик, мынтик деген сөз эле ошол мезгилде мага чындап баардыгы ооруп кетти эле. 11-классты бүткөндөн кийин апамдар айтты, окутабыз, аптекада отурсаң болот эле сатып деп ошондой ой пикирлерин билдирген, бирок ошол мезгилде баягы больницага которуп окушабы ошондой экен. Эми сураштырдык да, мындай которуп окуйт экен ал жакта. Анан сен кыйналып каласың деп анан окубай калдым. Турмушка чыгып кеттим. Экинчи турмушуна эми ал башка турмуш тандап кеткен да. Ошондо гана бир жаман сөз айткан. Мен ойлойм, ал сөзү деле балким өзүнүн баягы турмуш ортогу үйрөткөндүр депчи. Айтыла турган болсо, ошол малга чейин айтыш керек эле да. Анан ага үйлөнгөндөн кийин балким анын баягы аң сезимин башка жака буруп эми ошол нерсеге мажбур болду деп ойлодум да. Эми сен мен албаганда ким алат эле? Жүрөт элең да, өзүң окшогон алат эле да деген мындай сөздөр болду да. Ого чейин бирок айтылган эмес эле. Сен жанымсың, сен бактымсың, сен жүрөктөн орун алгансың. Сен жанымсың, сен бактымсың, сен жүрөктөн орун алгансың. Мен ойлойм, атаман өткөнбү депчи. Анан атам баягындай атайын караоке дистерди алып келип берчи. Үйдө ырдай берчүмүн да, өзүмдүн хоббим катарычы. Мүмкүнчүлүгү чектелген досторум аралашып калгандан кийин ушундай баягындай 7 область боюнча фестиваль болду. Ошондо гран-прини утуп кеткенмин. Гран-прини алып, ошодон кийин көбүрөөк сунуштар түшүп баштаган. Мына жака кел ырдап берчи депчи, анан концерттерге ырдап баштадык. Бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мындай көз карашын түз болушун, биз дагы ушундай адамдардын катарында экенибизди билгизгим келет да элдергечи. Биз деле ошо кадимки эле сиздердей болуп, мындай айырмачылыгыбыз жок болушун каалап эле ошондой нерселерди сартам да.